Чоңото мага кечеги жумукту айтып бериңизчи. Илгери бир адамдын эки уулу болгон экен. Алар чоңойгондо атасы мындай дептир: уулдарым, иштегенге убакыт жетти. Кимиңер кандай кесипти тандайсыңар? Жүргүлө балдарым, эл жерди кыдыралы, эл кандай оокат кылып жатканын көрөлү, дейт атасы. Ошентип эл арасын кыдырганын сүйлөшөт. Уулдары эки жакты карап, кандай кесипти тандоону ойлонушат. Бир айылга келишет. Устакана турганын көрүшөт. Устаканага киришет да уста менен учурашып сүйлөшөт. Улуу баласы колуна балка алып, устага соконун тишин жасашат. Мен бул айылга уста болуп калайын, мага уста болгон жагат, дейт. Атасы: уулум, өзүң каалаган кесибиңди тапты, деп сүйүнөт. Бул айылга уста болуп калсаң кала кой, дейт атасы. Улуу баласы уста болуп ошол айылда калат. Кылган ишин эл мактайт. Бала жасаган ишине өзү ыраазы болот. Кичүү уул эл арасында кыдырганы менен бирге жумуш таба албай коет. Бир күнү жайыттын жанынан өтүп баратып, оттоп жүргөн өгүздөрдү көрүшөт. Айыл алыс, өгүздү кайтарган киши көрүнбөйт. Ата, мен уруу болоюн, өгүз урдасамбы, дейт уулу. Бул жеңил жумуш, дайыма эп болот. Өзүм да өгүз эчейин билем. Баласын бул кебине атасы аябай кейип, баласына мындай жорук жакшылыкка алып келбесин түшүндүрүүнүн айласын ойлоду да, мейли, бир кесипти тандасын, деп этчитип жүрбөймүнбү? Токойдун четинде мени күтүп тур. Айылда бир жумушум бар эле, бүтүрүп келейин, дейт. Атасы айылга барып, өгүздүн ээсин таап, өгүзү мага сат, деп суранат. Ээси өгүзүн сатат. Атасы өгүзүн акысын төлөп, бирок баласына эч нерсе айтпай, уулу өгүздү айдап баратып, карышкача артынан каранат. Арт куугун жокпу? Токойго жеткенде корккондон калтырайт. Атасы келет деп өгүздү үйүнө айдап кетишет. Үйүнө келер менен өгүздү союшат. Да эт салышат. Ал жерден мурда атасы баласына: уулум, өгүздүн этине кимибиз сен биле текемиз, экөөбүз бири-бирибизди чейнейли, дейт. Ал жеп алып, уулунун өзүнүн мойнун кереп, жипти түйөт. Тамак жейин отурушат. Атасы шашпай ет жей баштайт. Баласы улам эшикте карап, өгүздү итеп келген жокпу, деп тынчып этет. Ит үрсө, бирөө өтүп баратса да коркуп жашынат. Кол буту калчыгайт. Ошентип бир нече күн өтөт. Өгүздүн этин жеп бүтүрүшөт. Атасы баласына айтат: кел мойнубузду чейнейли, ким семириптир? Атасынын мойну эки жоң болуптур. Уулунуку эки кичинекей болуптур. Эмнеге мындай, деп уулу таңкалат. Анткени сен урдалган эгиздин этин жедиң, ай, дейт атасы. Сиз деле урдалган эгиздин этин жебедиңиз беле? Жок уулум, өгүздү мен ээсине сатып алгам. Ошондуктан семире түштүм. Сен тамак жерде коркуп жатып, уруулук жоруңду мойнуңа муунттур. Ошон үчүн арыктадым. Анан оокат аш болду. Все, молодец. Все, вот этот вариант. Илгери бир адам болгон экен. Анын эки уулу болупту. Уулдарым, силер эми чоңойдуңар. Кимиңер кандай кесипти тандайсыңар? Жүргүлө балдарым, эл жерди кыдырып, эл кандай оокат кылып жатканын көрөлү. Ошентип алар устакананы өлүп калышып, уста менен учурашып, сүйлөшүп, улуу баласы колуна балка алып,
Ustağa жардам берет. Ата мага уста болгонду жакты, ушул айылга уста болуп коеюнчу деп атасы отурат. Мейли улум, ушул айылга уста болуп кал деп калтырып кетти. Кичүү аласы менен жумуш таппай коёт. Эми бир күнү атасы менен бир айылга келишет. Жайыктын жанынан өтүп барышып, оттоп жүргөн өгүздөрдү көрүшөт. Ата, мен урдасамбы, бул жеңил жумуш дайыма эт болот, өзүм да өгүздөй семерем, деп атасы капаланып. Улум токойдун четинен отуруптур. Менин айылымда жумушум бар эле. Ошону бүтүрүп келейин. Атасы өгүздүн эсин таап, сатып алып, сат мага өгүзүңдү, деп атасы жептелеп, кичүү аласы өгүздөрдү айдап, эки жакты улам карайт, коркуп айтайт. Үйгө келер менен өгүздү союшат, тамак бышырышат, дасторконго отурушат. Кел улум, экөөбүздүн мойнубузду ченейли, деп атасы. Кимибиз өгүздү жеп бүткөндө, кимибиз семереткенбиз. Атасы шашпай жейт, баласы коркуп жейт. Эки жакты улам карайт, коркот. Өгүздүн этин түгөнгөндө, кел кайра мойнубузду ченейли. Атасы семерип кетет, баласы арыктап кетет. Ата эмнеге мындай? Сиз экөөбүз чогуу өгүздүн этин жебедик беле? Жок, сен уурдалган этти жедиң. Мен сатып келген этти жедим. Сен коркуп жедиң, мен коркпой жедим. Ошон үчүн сен менин тамагым аш болот. Ата, мен түшүндүм. Эми урган жаман, мен экинчи уурдабайм, деп уурдалган тамак аш болбойт. Ооба, эми кичүү аласы менен ынтымактуу жашап калышат. Рахмат. Молодец. Все, да?